Нет. Вас никто не угрожает. Можно? Нет. Уважаемый. Мы с вами пришли не для того, чтобы ваши претензии уходи! Вам вышли, потому что вас уважают. Не надо! Это ни в коем случае не угроза. Это ни в коем случае не угроза. Вы что, его адвокат, что ли? Нет, а что вы вышли? Вы что, его адвокат, что ли? Вы сам говорите, уходи! Geçiresizliğimiz alar. Siz deputatsız, hukukunuz yok. Şu жерде turgan kыздарды, ayaqdарды korkutkanға. Men jigit alып келгеле бұл жерге, анаги 10 min аяқ шығат бұл жерге. Болбойт бұндай. Ұят депутат мырзалар. Ұят. Sizin için birinciden men айтып атам, Kırgızdардың kızları, балдары korgoluş gerek. Men aytам, керек болса Kırgızstanda. Значит, силердин максатыңар укпай эле, просто провокация кылыш керек экен, туурабы? Кыргыздын 18 жаштагы кызы барып, поезддан өтүп жатат, жооп бересизби? Мен айтып атам, мамлекет коргосун деп атам ошол. Мен мамлекет коргосун деп атам. Можно одно слово сказать, пожалуйста, можно одно слово сказать? Нет, можно. Нет закона. Закона нет. Keyingi жаққа кетпей қойыңыз. Менің мақсатым Кыргыз ұлтындағы қыздар шет өлкөдө коргол болуш керек. Мамлекет аны колдоп алыш керек. Можно я скажу? Что вы скажете о том, что вы хотите защитить? Закона нету такого. Даже говорить об этом не собирается инициировать закон. не говорить тогда. Не говорите, следите за Он выступил просто. Смотрите, девочка, тихо. Я почему что? Можно я скажу? Смотрите, хорошо, вы говорите, закона нету. Можно Но я вы скажу? депутаты, вы должны понимать, каждое ваше слово, которое вы на трибуне говорите, это на всех Кыргызстан. Это нужно быть очень осторожными вам, как депутатам и народным избранникам. Тем более вы бишкектен баратасыз. Биз айтып атабыз, урматтуу келген тургундарыбыз, биз айтып атабыз. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясында башка өлкөлөрдө 18 жашта барган кыздарыбыз кордолуп калып атат. Алардын укуктарын коргойлу. Мамлекет. Сколько вы им заплатили? Зачем вы их позвали? Вы показывали, сколько вы им заплатили? Сколько вы им заплатили? Это ваша поддержка? Это ваша поддержка, да? Это ваша поддержка? Подождите, девочки, послушайте сейчас меня внимательно. Мы свою мысль донесли. Здесь бесполезно. Здесь полное непонимание ситуации. Наши депутаты не хотят нас слушать. Наши депутаты против женщин. Все, мы заканчиваем митинги. Все, мы заканчиваем митинги. Никакого диалога нет. Депутат вышел нам угрожать. Депутат вышел устраивать. Все, девочки, пойдемте. Пойдемте, все. Sen
Головами избирателей. Я говорю, не будет такого. Даже нельзя такое озвучивать. Даже озвучивать. Такое нельзя говорить. Я сказал, что такой закон не пройдет никогда. Не переживайте, я буду до конца стоять. Не пройдет. Нет, не пройдет. Не пройдет такой закон, не переживайте. Не слушайте этих людей, игнорируйте вот этих бабушек, игнорируйте. Это дежурные бабки. Дежурные бабки, дежурные Россия Федерациясында жүрген мигранттарыбыз айтып атат. Биздин шаарга келгенде иш менен камсыз болбой калып, алар өлүп келип атат бүгүнкү күндө. Алар бүгүнкү күндө эч кандай айлыктарын ала албай калып атат. Ошол биз дагы мисалы бул ойда Европа мамлекеттеринде, Америка мамлекеттеринде 21 жаштан. Biz 18 yaşlar, 18'de çırakta kızımız barıp kordolup kalmasın. Migrasiya komiteti, deputatlar bir oşolarga şartlar tüz bereyli ortalık. Ova biz alar bar okusa makul, okusun. Ala iştese makul, iştesin. Bırak mamleket korgoga alış gerek de. Tышкы иштер министрлиги эмне кылып отурат? Коопсуздукту гана камсыз кылыш керек. Жана жарандардын эркиндигин чектегенге акысы жок. Эч ким чектеген жок. Сер чектеген атат. Seni hiç kim çektiren yok. Siz Seni biri barıp ошол жерде seni hiç kim çektiren Сиз bu мага yerde. сен деп сүйлөбөңүз, мен Durasını açtık. İşte ошол duramız жерге gerek. барып 18 жаштагы чырактай кыз барып ал жерде сөөгү келип атканына өкүнүп атабыз. 18деги кыз барып чет өлкөдө иштей албай, ал жакта жумуш менен камсыз боло калганына өкүнүп атабыз. Бүгүн ата-энесинен качып кеткен кээ-бирки жарандарыбыз бар. Ошол жерде сиз алардын барып ишсиз калып, бузулуп кетип, ал жерде ичкиликке берилип кеткенин укуктарын коргобойсузбу? Siz özünüzün yüklüğümüzde bana cevap verirken Biz el өкүлдөрү келген элдин үндөрүн чыгарып айтышыбыз керек, акыбыз бар. Сиздин үнүңүз, сиз кааласаңыз чечинип алам дейт экенсиз. Мен кайненеге чай куйбайм дейт экенсиз. Мен чачымды калаганга болуп кое бериңиз. Биз айтып атабыз, Кыргыз мамлекетинде 18ге жашкан чырактай кыздар корголуш керек. Мамлекет тараптан корголуш керек. Erkeklerden çıkışın kağlabayım. Saat 9'dan geçip 9'dan gelin. Antenni alar kızlardı zorluklardan. Oşoğol zakon çıkarınız. 9'dan gelin erkekler Bu жерге мыйзамдарды кабыл алып сизге берилекпиз, чыкпагыла деп. 9'dan gelin Чыксаңыз erkekler чыгырың. çıkmasın. Эмне үчүн Европа, Америка мамлекеттери 21 жаштан деп коет. Биз азыр мыйзамды кабыл элекпиз. Биз депутат катары оюбузду айтып атабыз. Мына жака Россия Федерациясында жазып аткандар толуп атат. Ай, мына жерге келип кыздар кордолуп кетти. Мына жерге келип кыздар ишсиз калды. Бул жерге келип кыздардын сөөгү кетип атат деп. Ошол улуттун эртеңки келечеги жөнүндө ой айтып атабыз. Вы понимаете, что ваши слова нарушают Конституцию и права человека? Конституцияда жазылган эн эркин чыга берсин деп. Биз То айтып есть вы атабыз. понимаете или не понимаете? Чыгарда. Вы не понимаете. Биз Конституцияны бузган жокпуз. Ваши слова уже нарушают Конституцию. Вы это понимаете? Ата-энесинин уруксаты болсо жакшы болот деген сөздү коштук. Себеби ата-энесинен качып кеткен кыздар бар да. Ата-энесинин уруксатсыз кеткен кыздар бар. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө мигранттарыбызга шарт түзүп беришибиз керек. Шарт түзүп беришибиз керек. Ооба, Конституция айтып атат, баары эркин окууга иштеги акысы бар деп. Бирок алардын укугун коргош боюнча маселени айтып атабыз. Анан кийин мен бүгүнкү күндө мына Яндекс боюнча көтөрдүм, артында чоң коррупция бар. Профсоюздагы 75 объектте миллиондор сатылды, коррупция бар. Ошолордун артында туруп сиздерге окшогондор бүгүн уюштуруда. Эми сиз бүгүнкү күндө укпай атпайсызбы? 18 жаштагы чырактай кызды коргоюн мен деп. Качан эне корголгондо улут корголот. Түшүнүп атасызбы? Мен 18 жаштагы карындашымды эртеңки күндөгү улутту көбөйтө турган кызды коргоюн деп атам. Ошол кыз барып туруп ал жерде кор болбосун деп. Мындан башка коргонуу механизмдери жокпу? Түшүнбөдүм. Башка механизмдер жокпу? Кандай механизм? Бул көйгөйдү чечүү үчүн башка механизмдер жокпу? Үчүн мамлекет ал жерде иш менен камсыз кылыш керек. Мамлекет бул жакта иш менен камсыз керек. Биз ошонун кийинки пункттарын айтып атабыз. Келгиле ойлонойлу. Мамлекет бар, мыйзам бар, парламент бар, мыйзам ойлоп чыгайлы, жазып чыгайлы деп. Коопсуздукту жана эркиндикти камсыз кылыш керек. Мамлекет Ошол коопсуздук жөнүндө айтып атам. Сиз бүгүнкү күндө бул жерде анча келген проекттер менен иштеп жыргап атасыз. Бирок
Айылдан, райондан барған қыздар ал жерде чөгүп келіп отыр. Жооп бересиз ошого? Эмне үчүн жооп беришим керек? Мамлекет Студенттер азамат окусун, билим алсын, бир эмес 10 тил үйрөнсүн. Биз бүгүн мыйзам чыгарып студенттер чыкпасын деп айтабыз. Биз ошол жерге барганда окуу менен окууга кирдик деген болсо биз колдойлу. Миграция комитети, посольство ал жерде эмне кылып отурат? Ошолор барып туруп бүгүнкү күндө эң көп колдолгон кыргыздын кыздары болот. Ошол жерде. Башка суроо жок. Эми сиздер ойлоңуздар да, биздин өзүбүздүн улуттун салты бар, улуттун ыйык жактары бар. Анан келип мен кайнеме чай куйбай, мен өзүмден өзүм билем дегендин баары бул жерге келип бизге акыл үйрөтүп атса, кандай болот? Бүгүн эмне үчүн ушул бүгүн мага келип кыйкырган кыздар Россиядагы миңдеген жарандарыбыздын сөөгү келип атканын ойлобой атышат. Биз кызыны дагы, баласыны дагы айтып атабыз. 18ге чыккандан кийин ата-энең ал жакта жумушу бар деп айтса бар. Уруксат берсе бар, качып кетпе. Мамлекет, Тышкы иштер министрлиги отурба. Ошол кайерге барды? Кандай иш менен камсыз болду? Бүгүн көп мамлекеттерде барып, дилер болуп 3 жыл иштейт, бирок эч бир айлыгы жок, кул болуп кеткен жарандарыбыз бар. Биздин улуттун баалуулуктарын тебелебешибиз керек. Биз улут катары дүйнөгө таанылганбыз. Анан бүгүн келип плакатты көтөрүп алып, а мени коркутпай эле койсун. Мен корккондон өтүп кеткенмин. Я здесь на улице стою, где хочу, там стою. Биздин өзүбүздүн улуттук баалуулукту ким көтөрөт? Баарын баш бырлап келип эле мындай дей берсиңер. Ким карайт кыргыз улутуна? Ким карайт 18 жаштагы чыркыраган кыздарга? Ошолор жөнүндө биз мыйзам жасайлы деп атабыз. Эми Митингке каршы деген закон бар. Ал мыйзамдын негизинде талапкылар Тышкы иштер бөлүмүнүн жетекчиси эмне тердем болот. Биз бүгүн ошол Кыргызстандагы өтө көп коррупцияны айтып койдук. Мамлекетти талкалап аткан, мамлекетти бүгүнкү күндө урдап аткандарды айткан үчүн бүгүн ушуларды чыгарып атышат. Булардын артында чоң күчтөр бар, билем. Бирок мен элим үчүн, мамлекет үчүн койгонмун, ошон үчүн иштейин деп атам. Булар өзүлөрү бузулган эми бул биздин элдин салттын сыйлагансыңбы? Ким сен атасың? Бул кече репараттын түшкөн. Рахмат суроо жок. Бул жерде мынакей жогорку кеңештин депутаты Салибек Атасов кандай айтып кетти? Ушунун баары тең МПОшниктерге айтып коеюн. МПОшниктер bir günü olmasa bir günü kamalasınlar. Geylerdi kандай kılıp kuturdunlar, oşanda kılasınlar. Bir günü zakon çıkat. Uday büyükse zakon çıkat. Udalik suda. Şu udalik suda. Udalik suda. Yaşlar kalasınlar. Yaşlarsınlar sizler. Sizler bizde kaydı giremezsiniz. Sizler biz başı ötken yolcuları başı öteleksiniz. Gözünüzü açılışlar, yaşlar altınlarım. Cıp çılağına sürüyorsunuz. Hepsi kızlarda ayarlasın. Kanday ana elçin bağırasın. Uyarçılıksın bağırasın. Tekşeş gerek var. Kim cinsi oraya taşıktır. Не позорьте Ильичек! Такие женщины, как вы, Ильичек, не может. Öz fikrinizde özünüz айтпасақ, kim айтады? Мамлекет Ondan деньги Bizim memlekette bugünkü günde 18 yaşlarında çıraklarından çetelgüme barıp koyduğunda Kızlar barıp aldanıp tuğup atat ayakta. Taştap atat baldarın. Buna bizim telefonda 3 kere Rusya Federasyonundan yaranlar жазуда. Ay deputatlar, al жерде балық болу эмне отурасыңар? Мыналарга мыйзам жазгыла. Метрода, түнкү клубда, казинода айлыгынан албай кодолуп жүргөн кыздарды ким коргойт деп атат? Мамлекет
Ошолордун келип иш менен камсыз кылышын. Алардын келип бул жерде айлык алышын карап бергиле. Биз чыгарбай коелу деген маселе эмес. 18 жаштары чырактай кыз бирөөнүн кызы үйүнөн качып кетип атат. Алар бул жерде окууга кире албай калса, ал жакта окуйлу деп барып атат. Окууга өттүбү? Аны биз көзөмөлдөп коопсуздугун эске алышыбыз керек. Мыйзамды жазып бүгүн колго карматкан жокпуз го, урматтуу карындаштарым. Чыкпагыла деп. Мага түгүл 15 жашта чыккыла. Бирок ата-энеңдин уруксаты менен ошол ата-энеңдин аппак сүтүн актап, ошол ата-энеңдин тарбиясын актап чыкты атабы. Бүгүнкү күндө мен профсоюздар боюнча, Яндекс боюнча маселелерди көтөрүп чыккан үчүн ошондой коррупционерлер ушул иштерди уюштуруда. Бирок менин элим мага мандатты кандай ачуу болсо дагы, кыйынчылык болсо дагы ишке ашыр деп беришкен. Ошон үчүн мен мындай коррупционерлер менен, мындай уюштуруучулар менен аягына чейин күрөшөм. Рахмат. Бирок менин улутумдун, эртеңки муулдун келечеги сакталыш керек. Урматтуу элим, мына бүгүнкү күндө менин карындаштарым ал жерге барып, тагдыры бузулуп келип атканда мен чыдабаймын. Ал жерге барып келип Кыргызстанга үй бүлө кура албай калып атканда чыдабаймын. Бүгүн мына 1 жылдын ичинде 11 миң үй бүлө ажырашыптыр. Жылда 10 миңден үй бүлө ажырашса, 10 жылда 100 миң үй бүлө көчөдө калып атат. Муну ойлоп айтат бул балдар. Муналарды бирөөлөр уюштуруп жүрөт атат. Бирок калың эл, калың жұрт жөнөкөй эл айтып атат, ай 18 жаштагы чырактай кыздарды коргогула деп. Ошол максатта айтылган сөз болчу. Рахмат. Урматтуу Шалибек Карбекович, сиз абдан бүгүнкү күндө биз 20 жыл мурда көтөрүп койгон талабыбыз орундалбаган маселени жогорку кеңештин трибунасында көтөрүп, ушул кайтыгер болбостон Кыргызстан мамлекетинин келечеги болгон жаштардын келечеги үчүн жан күйдүргөнүңүз үчүн биз атайлап колдоп келдик сизге. Бул нерсе улуттун трагедиясы. Урматтуу мени уят дегендер, Шалибек Карбековичти уят дегендер, эртең өзүңөр ошол тагдырга туш келгениңерде кандай акыбалда каласыңар? Силердин ата бир эмес, өзүңөр эмес, ата энеңер уруу журттун бүтүндөй Кыргызстан мамлекети эмне деген трагедияны башыбыздан өткөрүп атат. Баарыбыз бир кыйынчылыкка чыдабай, туура тушка келип бул маселени Шалибек Карбековичтен мурун биз көтөрүп жүргөнбүз. Biz kanca uşul koykulka kavulup buna uşul ele жерде канчалаган кыздарыбыздын укугу тебелен, канчалаган кыздарыбыз трагедия. Урматтуу поликлиника медиасынын катталуучулары, учурда биз ал үйдүн алдында турабыз. Бул жерде айымдардын эркин айым өнүккөн Кыргызстан аттуу митинги болгон. Анда Атазовдун мурдагы айткан сунуш мыйзамына каршы чыгып, активисттер, ошондой эле кыздар, жарандык активист балдар чыгып, бул Атазовдун мыйзам укукту бузуу конституцияга каршы келерин айтып митингге чыгышкан болчу. Ал эми митинг аларга жооп кылып, Атазов өзү дагы кабинеттен чыгып, эшикке чыгып комментарий берген. Бирок Атазов, депутат Атазов менен митингге чыккандардын ортосунда киргелишпестик чыгып, азыркы учурда митингчилер кетип калды. Ошондой эле азыр болсо бул мыйзамдын Атазовдун мыйзамын туура экенин айткан адамдар чыгып азыр трибунада да сүйлөп атат. Чыкпасын деген биздин патриот депутатыбызды бүгүн колдоп алалы. Ал депутаттын сунуш эмес, бул турмуш зарылчылыгы. Депутаттын ошол ар намысы бар экен, ошонун баатырлык сезими бар экен, ошентип көтөрүп чыкты. Биз 20 жылдан бери ушул менен күрөшүп келатабыз. Митингге чыккандар Атазов менен сүйлөшүү кереги жок экендигин билдиришип кетип калышкан болчу. Алар азыр жол жакта турат. Биз азыр алардан комментарий алып көрөбүз.
Yetip olsa işlemem. Да, у нас такой рисок, мы сейчас будем рассылать, в принципе. Я думаю, Кечиресиз. Поликлиника медиасы комментарий берип коесузбу? Кыскача. Азыркы Атазовдон чыкпадыбы, анан анын пикири боюнча эмне үчүн ортодо пикир келишпестик чыгып кетти да? Бүгүнкү митингдин максаты бул биз депутаттарга адамдын укуктарын, аялдардын укуктарын чектебей, конституция менен жакшы тааныштын деп чыкканбыз. Бирок Атазов депутат мырза бүгүн бизди коркутуп үркүтүп, силер бул жерде 10 киши болсоңор, мен азыр Дордойдон, жаңы конушлардан өзүмдүн шайлоочуларымды алып келип силерге көрсөтөм деген сөзү бизде аябай кандай десем бул ойго келбес нерсени айтты да, иши кылса мындай сөздөрдү жогорку кеңештин депутаты айтпаш керек. Айтканда дагы биз ошол депутат өзүнүн ордундабы, ошол киши өзүнүн ордундабы деген чоң суроону коебуз да. Рахмат. Урматтуу поликлиника медиасынын катталуучулары, да бир жолу белгилей кетсем, учурда үйдүн алдында буга чейин депутат Шайлообек Атазов алып чыккан жаңы мыйзам долбооруга каршы чыгышкан, каршы чыгып митингге чыгышты. Ал долбоордо ошол 18 жашка чыга элек кыздарды ата-энесинин же жолдошунун уруксаты менен гана чет өлкөгө бара аларын ошондой мыйзам киргизиш керек экенин айтып, Шайлообек Атазов ошондой долбоор сунуштаган. Ага каршы бүгүн айымдар, ошондой эле жарандык активисттер чыгып, Шайлообек Атазовдун бул мыйзам долбоору конституцияга каршы келерин, ал долбоор адам укугун, аялдардын укугун бузаарын билдирип митингге чыгышкан болчу. Ошондой эле митингге Атазов өзү дагы митингчилерге чыгып комментарий берген. Бирок митингчилер менен Атазовдун ортосуна пикири келишпестик чыгып, азыркы учурда митингчилер тарап кетип калышты. Ошондой Шайлообек Атазов дагы кабинетине кирип кетти. Азыр мына митингчилер тарап жатат. Дагы кененирээк маалыматтарды сиздер pk.kg сайтынан кабардар боло аласыздар. Кийинки түз эфирлерге чейин сак саламатта болуңуздар. Биздин поликлиника медиасы актуалдуу окуяларда түз эфирге чыгып маалымдап турат сиздерди.